Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз бүгүн кайра эле ушул Ноокат районундабыз. Ош-Исфана жолунда жайгашкан, оң кол тарапта жайгашкан Ноокат районуна караштуу Кызыл Тейит айыл аймагына келдик. Ушул жерде Бекболот аттуу инибиздин үйүнө келип, сиздерге сатыла турган чөжөлөр тууралуу жана ошондой эле ошол чөжөлөр кандай аппараттан чыкты, канча күндө чыкты, баалары канча, ошол жерден сиздерге маалымат берели. Сиздер биздин каналга катталып, ой пикирди комментарий калтырып туруңуздар. Сатыла турган чөжөлөр ушул эфирде. Аттуу көрүүчүлөр, биз сиздерге ориентирди толук түшүндүрүп кетүүнүн аракетин кылайын. Ноокат тараптан келе жатканда сол кол тарапта жайгашкан мына Кыргыз мунай заправкасы бар. Ошодон бир аз өтүп эле, бир 100 метрдей өтүп эле оң кол тарапты карасаңыздар, мына ушул кичинекей көчө бар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер Кыргыз мунай заправкасынын туушунда, мына ушу портерге келаткан жерде оң кол тарапта центральный жол бар. Ал жака кирбейсиздер дагы. Ошодон мына ушул үйдүн аркасынан оң колго мына ушул көчөдөн түз түшүп кете бересиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жагы Баткен тараптан келе жатканда сол кол тарапта жайгашкан. Мынеке, сол кол тарапта жайгашкан ушул көчөгө киресиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Бул Ноокат тараптан келе жатканда мына ушул жерден оң колго мына ушул көчөгө киресиздер дагы. Түз кете бересиздер, эч жака бурулбастан мына ушул сол кол тарапта жайгашкан үйлөрдүн эң акырына барасыздар. Ошол жерден Бекболот аттуу инибиздин үйүнө кирип, сиздер ала турган чөжөлөрдү көрүңүздөр. Мен айтып кеттим видео ичинде дагы. Эгер сиздер колуңуздардан келсе 1000 жумуртка же болбосо 2000 жумуртка алып келип заказ берсеңиздер, 20 күндүн ичинде ар бир жумуртканын үчтүгүн 10 сомдон чыгарып берет экен. Болгону 10 сомдон чыгарып берет экен. Эгер сиздер Бекболот менен жакшылап келишсеңиздер, 5 күн карап бере турган шарты дагы бар экен. Мына ушундай. Биз анда баштадык видеону. Центральный жолдон бир 1 километрдин тегерегинде жүрүп келип, мына ушул дарбазага келебиз, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул жерде сатыла турган чөжөлөр мына ушул үйдө. Мына ушу ээси Бекболот. Биз азыр кирип, кеңири маалыматты сиздерге ушул жерден берип кетебиз. Мынеке, урматтуу көрүүчүлөр, биз чөжөлөрдүн дагы жанына кирип келдик. Азыр Бекболоттон кеңири маалыматты алып, сиздерге ушул чөжөлөр кандай аппаратта чыкты, ошол тууралуу дагы бир аз маалымат берип кетели. Ассаламу алейкум, Бекболот. Өзүң микрофонду кеңири карма. Кеңири маселелер жөнүндө бир аз маалымат берип кет. Булар эми канча күндүк чөжөлөр? Чыкканда канча болду? Булар чыкканга бир 17 күн болду. 17 күндүк чөжөлөр. 17 күндүк чөжөлөр ушулар. Булардын породалары кандай болот эле? Булардын породалары кыргызча кылып айтканда бул кошаки чөжөлөр деп коет. Айылдагы тукумдар, Жумуртка багытындагы чөжөлөр, жумуртка багытындагы чөжөлөр. Эт багытында дагы барбы? Эт багытында бар, бир аздан кийин болот, 3-4 күндөн кийин болот. Бүрүлөр чөжөлөрчү. Булардын жемдери кандай болот эми? Алган адам кандай кылып багаттыр биринчиден? Ушулар тууралуу бир аз маалымат берип кетсеңер. Биз буга чейин өзүнүн жеми менен багып атканбыз, көмүкөр менен. Азыр эми буга чейин өзүбүз даярдап берип атабыз. Буудай, мака кылып, арпа кылып аралаштырып берип атабыз. Каласа буудай, каласа мака берсе дагы болот буларды. Бирок чоңоюп калды буларды. Буларды чыкканда канча 17 күн болсо, азыр аппаратты да көрсөтөлү дагы. Канча бир чыгарышта канча жумуртканы басып анан чыгарды, ошол тууралуу да маалыматты алып, ушул убакка дейин мындай өлгөндөр болду, потерялар болду. Потера көп болбоду, бир 5-6 болду да. Көп болсо 5-6 болду арасында. Бул жерде 300 баш бар, 350 баш, Бул жерде 350 баш бар. Өзү 500 эде, анан калганы сатылып кетип, 350 калды да. 350 баш бар. Ушул чөжөлөрдүн баары сатылат, Ушуларды сатка койдук эми, Бухо калсачы. Жакшы.
Biz sizin telefonunuzdu ekran betine жайгаштырабыз. Эгер элдер кандайдыр бир суроолору болсо кеңири байланышка чыгып, шарттарын сураса кеңири түшүндүрүп бересиз да? Сурап полный өзүбүз түшүндүрүп, үйрөтүп дагы беребиз полный. Жакшы. Булардын эми баалары канчадан? Эми буларды биз эми баасыны 110 сомдон деп койдук баасынчы. Баалары үчтүгү 110 сомдон. Анан азмаз көрө алам дегендерге азмат түшүп беребиз, скидка кылыпчы. 80 сомдон эгер баарына клиент чыкса бересиңерби? 80 сомдон азмаздан бир 100 сомдон беребиз болушунча. 100 сомдон бересиз. 100дөн сатып атабыз булачачы. Бул жерде канча мастек, канча короз бар эми? Эми бул жерде белгисиз базарда. 80% мастеги бар. Уверенный аталам, анан 20% короз да. 20% короз, 80% мастек экен да. Жакшы, булар кичинерактары бар. Булар ушул жакта 500 бар да, бул жагы сатылып өттү, бас жагычы. Анан өдөс калды асомдо. Мына угу жакта турганы, астында турганы сатылып бүттү, булар, Бул жакта сатылып өттү. Мына жогорудагылардан сатылгандар барбы? Жок, сатылды элек бул жак. Бул жак таша элек пока. Бул жогорудагылардагы 17 күндүк, астындагылар да 17 күндүктөр, Астындагы 20 күн деп коелу, уяктагы. 20 күндүккө жакынап калды. 20 күндүк чөжөлөр. Biz bağlarını unuttuk. Hem uşular kanday aparattan çıktı, kança günde çıktı. Biz uşul aparatı da görsöp keteylik. Eğer kalgan sorularda uşul aparat çakta versek, eğer bunday jumurtkaların özleri alıp gelip elder, klientler şunu çıkartıp ver dese, eğer aklınızı verse çıkarıp veresiz mi şunday kılıp bir 10 günlük çözülerde şu günge deri jetkirip nasıl жерде карап анан ээлерине тапшырыш болобу же өзүңүз жумуртканы өзүңүз салып анан чыгарып сатышыңыз керекпи же кандай? Жок, эми өздөрүнө жаккан бир жумурткалары болгон болсо элдин алып келип чыгарып бериңиздер деген болсо канча сомдон чыгарып бересиздер бир үчтүк жумуртканы? Чыгарып беребиз, бирок багып бере албайбыз. Эми чыгарып туруп эле сразу алып кетсе жакшы болот да бизге. Кармап тура албайбыз да. Çıkarıp duruyla sonra alıp geçse. Çıkarıp geçse. 5 gün olsa dağı mınday bir жарыкчылыкка көндүдери 5 gün кармап берсе берсеңиz жакшы болот. Себеп сизде бир аз болсо да тажрыйба бар. Ошону келишсе болот, Болот. Дакан, индук, гоз, дагы бөдөнө да аппарат жакка киребиз, ошол жерден кеңири маалымат алайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мына ушул аппаратка келдик. Бул заводской экен да? Бул автоматский өзү алмаштырып турат жумуртканы, өзү оодарып турат, Өзү автоматский өзү оодарып, өзү эме кылып, дагы кылып контролдоп турат. Өзүңүз эми кеңири маалымат берип кетсеңиз ушул тууралуу. Бул аппарат канча болду алганыңызга? Бул аппаратты алганыма 1,5 жыл болуп калды да. 1,5 жыл болду. 1,5 жыл болуп калды. Бул аппарат биздин өзүбүздө Кыргызстан сатылабы? Эми сатылат, эми Бишкек тараптан сатылат да. Бишкекте сатылат. İşlerimi rast көрсөтүңүз жана. Бул ички көрүнүштөр урматтуу көрүүчүлөр. Эгер ушуга да клиент чыкса, сатасызбы, сатпайсызбы? Жок, буну сатпайм. Азыр биз бул жерден 2000 штук заказ берип койгонбуз. Ал азыр пока эме болду элек. Эгер 2000 штук жумуртка келген болсо, чыгарасыздар дагы. Кудо кааласа жакында заказ берген чыгарып беребиз. Аппаратка. Буга 2112 деп атат. 2112 аппарат болот, урматтуу көрүүчүлөр. Көрдүңүздөр. Бул аппаратта ошол индуктарды чыгарса да болот, Индук жана дакан деп коет. Дакан, кошек тоок, гооздукун чыгарса болот, бөдөнөнүкүн чыгарса болот. Мен ошол жана комментарийда ошол Жодарбекти буга дери Жодарбек деген ошол системде бир баланын дагы ошол колдо жасалган ушундай аппараттарын тапканбыз. Элге өтө жакты, чындыгын айтыш керек. Анан ошолордун арасынан мына ушундай ящикте сурагандар болгон. Мынеке. Ушундай ящиктагы сатылабы? Биз
Bakканга эгер үйдө шартыңыз жок болуп атат, ушундай ящиктер сатылабы деп сураган болчу. Эгер мына ушундай ящиктерди өздөрү жасаса болот, ушул тууралуу бир маалымат берип кетиңиз анда. Бул яшты жазса болот. Бул пеноплексти бардык жерде эле салат мына жердечи. Өзүнүн бир шуруп бар, шуруп эле катырып өзүгө эме кылып койсо болот да, помню элечи. Бул канча күндүк чөжөлөр эми? Булар бир 25 күндүк чөжөлөр булар. Биз өзүбүзгө да алып калганбыз. Пока быйыл өзүбүзгө Бул тукум дагы алалы деп. жумуртка багытындагы чөжөлөр, Жумуртка багынаттуу чөжөлөр. Так. Бекболот, эми бир аз ачык сөз кылайлы. Эгер сизге окшоп азыр биздин жаштар дагы мисалы шаар ичинде дагы шаар ичинде квартирада бул чөжөлөрдү чыгарып бакса болбосо керек, же болобу? Балкондордо мүмкүн мындай жыттан ичине бир жыттанып турат, чөжөнүн дагы өзүнүн бир жыты бар. Шарты болсо бакса болот эми. Шарты болсо шаар ичинде жаштары бакса болот, Жатса болот. Шарты болсо. Айтыңыз ошол эгер эл журт бир колдон келсе бир 100 жумуртка же болбосо 200 же 1000 кедер жумуртка алып келсе, сиз ошол жумуртка бир 1000 жумуртка алып келсе, ошол 1000 жумуртканын ичинен канчасы жакшы чыгып берет? 1000дин ичинен бир 75% чыгып берет да. 75% чыгып берет. 75% чыгат. Эгер мисалы мен өзүм эле айтайын, эгер 1000 та жумуртка алып келсем сизге, канча күн ичинде чыгарып, канча сомго чыгарып бересиз? Эми 1000 та алып келсеңиз, ошо 21 күндө чыгат. Эми баасы ошо 10 сом тегерек болуп калат да. 10 сомдон чыгарып бересиз. 10 сом тегерек болуп калат. Өтө жакшы экен. 1000 жумуртканы бир 500 чоңойтуп берсе дагы, пайда. Жакшы болот. 500 болсо. Бул аппарат сатылбайт дедиңиз, сатылабы? Бул сатылбайт, бул өз кайтып дагы алабыз иншалла дагычы. Эгер сыр болбосо ушунун баасы канча турат бул? Жоопкерчиликтүү күчтүү аппарат булар. Биздин Бишкекте бар дедиңиз, Бишкектерде сатат эми. Сыр болбосо ачык эле канча алдыңыз ушул аппаратты айтыңыз эми. Биз доллар калганбыз, $1200 калганбыз да. Биздин пулга азыркы күндө 100 000 сом. Ошого жакындап калат. 100 000 сомдук аппарат. Жакшы. Эгер ушул аппаратка жумуртка салган учурда свет өчүп калса кандай болот эми? Бир жок дегенде бир 12 саатка свет өчүп калат эми. Кээде мындай аба ырайына байланыштуу жамгыр жаашы мүмкүн, шамал болушу мүмкүн, ошол убактары свет өчкөндө кандай болот эми? Бул өзүнүн бир жылуулукту сактоочу бир немелери барбы бир? Бул свет өчүп калган болсо бир где-то бир 9 же 8 саат өзүнүн ичинде кама берет тукумду. Температурасы карап. Анан кийин огочо дагы дальше узарып кеткен болсо, дүйжөк алганбыз, дүйжөктү сайып коебуз. Улап коебуз. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Мен Бекболот мына ушул инибиздин телефон номерин сиздерге экран бетине жайгаштырамын. Чөжөлөрдү эгер сиздер кааласаңыздар кеңири маалыматты алып өзүнөн мына ушул аппаратына колуңуздардан келсе 100 жумуртка алып келесиздерби же болбосо колдон келсе 1000 жумуртка алып келесиздерби? 1000 үчтүк. Алып келсеңиздер ар бир жумуртканы 10 сомдон чыгарып берет экен. Мынакей. Сүйлөшөбүз ал жагын. Ал жагын сүйлөшөт экен өзү. Дагы анан биз основной эми өзүбүз чыгарып өз эме оптумга беребиз чөжөлөрчү, чыгарып элечи. Көп учурда булар өздөрү чыгарып, өздөрү сатат чөжөнү. Өздөрүнө эгер чөжөлөр жаккан болсо, эми булар эл журтта ар кандай да өздөрү жумуртка табышы мүмкүн башка породадагы. Мүмкүн ошону чыгарып бер десе, ошол чыгарып берсеңиз болот, жакшы. Эми 10 сомдон деди, мүмкүн 10 сомдон 20 сомго дээриби ошол жумуртканын чоң кичинесине карап өзү бааны келишсеңиздер болот. Мынакей. Биз баашын кичине ачып койдук, 10 сомдон экен. Эми ушул Бекболот инибизге сиздер байланышка чыгыңыздар, жанагы сырттагы көрсөткөн чөжөлөрдү алсаңыздар болот. Кеңири баасын 100 сомдон баштап 100 сомго дээри дагы берсе болот экен, сүйлөшсө болот экен, 100 сомдон беребиз оптумга. Алам дегенде болсо. Берет.
чоң чөжөлөр. Базарда 150-130 сомдон сатышты. Биз 100 сомдон эле беребиз үйдөн. Бизден алып сатса дагы болот. Постоянчы. Жакшы. Биз эми сырттагы чөжөлөрдү бир аз көрсөтүп берели сиздерге, андан кийин ушул эфирди жыйынтыктайбыз. Бул Бекболоттун айтымына караганда бул чөжөлөр күндөн күнгө сатылып жатат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Биз мынеке сыртка чыктык. Чөжөлөрдү дагы бир сыйра сиздерге көрсөтүп кетели. Бул инибиздин айтымына караганда бул постоянный ушул жумуртканы аппаратты көрдүңүздөр, жогорудагы көрсөтүп кеттим. Ошол аппараттан дайыма чыгарып, дайым ушул иш менен алек экен. Сиздер байланышка чыгып, ушул Бекболот менен кеңири мамилени түзүп, ушул чөжөлөрдү же болбосо жумурткаларыңыздарды алып келип чыгартып алсаңыздар да болот экен. Мынеке. Биз эми урматтуу көрүүчүлөр ушул менен ушул эфирди жыйынтыктайлы. Биз экран бетине телефон номерди калтырдык. Сиздер байланышка чыгыңыздар. Өтө жөндүү, өтө бир кичи бир үй шартында бизнес кылам десеңиздер, мына ушундай кылыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз ушу менен жыйынтыктадык. Мен дагы ушул жыйынтыкташтан алдын Бекболотко бир 2 сөз берейин, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер көңүл коюп карап туруңуздар. Мен будан эмнени сурагым келди. Эгер жаштарга ушул жумушту үй шартында ушундай бизнес кылууну кандай кылып сунуштар экен, ошол тууралуу бир айтып берсе. Эми кылса болот бул ишти, бул иште дагы жакшы нерселер кылса болот. Айына примерно 30 миңден жогору киреше тапса болобу? Эми болбоду дегенде бир 50 миң калат да. Болбоду деген. Болду дегенде 50 миң калат. Банкрот болдум дегендечи. Мынеке, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул жанына туруп алсаңыз. Сиздер көрдүңүздөр, айына биз эң эле болбоду дегенде 50 миңден киреше табуучу бизнес ушул. Ушул Бекболоттон маалыматты кеңири алыңыздар. Жогорудагы аппаратты көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Жакында 2 миң жумуртка келет экен. Ошолор дагы чыгышын күтүп, сиздер байланышка кеңири чыгыңыздар. Биз эми чындап мына ушул эфирди жыйынтыктадык.